Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге жаңы видео тартууладык. Бул видео SMM Target деген видео. Бул видеобу сиздерге жагат деген үмүттөбүз. SMM Targeting бул эмне? Бул Instagram'дан реклама берүү, өз бизнесиңизди же жумушуңузду башка элдерге тартууласаңыздар болот. Сиздердин жумушуңуздар же бизнесиңиздер болсо, блогерлерге кайрылып, көптөгөн суммада акча төлөйсүздөр. Канча миңдеген акчаңыздар кетет. Эгерде сиз SMM таргетингди билсеңиз, сизде көп акча коротпойсуз. SMM таргетинг деген бул Instagram ачасыздар. Instagram ачканыңыздарда көрүп турасыздар. Продвигать публикация деген жазуу турат. Эгерде сиздерде мындай жазуу чыкпаса, Instagram'ыңыздарды обновить кылсаңыздар чыгат. Продвигать публикацияны басканыңыздарда көрүп турасыздар да. Больше посещений профиля деген бассаңыздар, профилине чыгып калат аудитория. Автоматически басып көрүп турасыздар. Бир күндө 100 рубль төлөйт экенсиздер. 6 күн, бир күнгө 100 рубль. Бир күнү сиздердин реклама кылып берет Instagram. 130дан 330 адамга чейин. Канча күн коюуну кааласаңыздар болот. 6 күнгө 600 рубль төлөйсүздөр. 760 адамдан 2000 адамга чейин силерге реклама кылып берет. Бул башка блогерлерге караганда бир кыйла арзан. 600 рубль берсеңиз эч кандай историясына да коюп бербейт блогерлер. А сиздер бул жерде акчаңыздарды эконом кылып жатасыздар. Дагы дальшени басабыз. Басканыңыздарда көрүп турасыздар да. Бюджет реклама 600 рубль. Мен азыр дагы басабыз. Бул жерге картаңыздарды коюп, картаңыздарды улап, акчаңыздарды төлөсөңүздөр 6 күнгө 600 рубль дагы акча төлөп кое берсеңиздер болот. Бул SMM таргетинг. Бизнесиңизди өркүндөтсөңүздөр болот. Интернет магазинге реклама кылсаңыздар болот. Instagram бул өзү реклама кылып берет ошол керектүү адамдарга. 600 рубльга эч ким реклама кылбайт. Блогерлерге барсаңыздар бир канча миң сумманы сиздерден сурайт да. Андан көрө сиздер ушул SMM таргетинг менен Instagramга реклама берсеңиздер бир кыйла арзан түшөт. Биздин видеобуз жаккан болсо, биздин каналга катталып коюуңуздарды суранабыз. Bundan кийин дагы жакшы сиздерге керектүү